Bismillah. 17 may 2021 жыл 3 күн мурун Базар Кургон районундагы Макаренко мектебинин мугалимдери иш ташташып, ошол бизге укук коргоочуга чара көрүп берүүнү талап кылып, намыстарын коргоо талабы менен аянтка чыгышкан Базар Кургонго. Алар өздөрүнүн ар кандай бир курдомат сөздөрү сүйлөшкөн. Радикалист, исламист, экстремист, из Сирия, Мирияда, Беслан. Анан бул бизди коркутуп атат, өмүрүбүзгө зыян келип атат, анандай эле өзүнчө эле бечара болуп калышыптыр, бечара байкуш болуп калышыптыр да. Жалгандар айтып. Булардын алардын жалгандарына 200-дүлүгүнө 7-канал менен региондагы көмөктөшкөндүгү биздин өкүнүчтүү көрүнүш да. Ушундай мамлекеттик деңгээлдеги телеканалдар мынчалык пас кеткенин күтпөдү элек, мындай желтая пресса болуп барат да. Негизи бул мугалимдер, ошо Макаренко мектебинин мугалимдери мектепте орозо кармаган окуучулардын оздорун ачтырышкан да. Ачкыла оозуңар деп тамактарды бердирип, бир-эки окуучулар мектептен которулуп башка жака которулуп кеткендер болду. Мектепке бир канча күн барбай койгондор болду, орозону ачтырып атат деп. Андан сырткары хиджабка келүүгө тыюу салынат деп хиджабын чечтирип сабактарга киргизип аткандыгы бул ачык факты. Бул биз барганда деле камерага өздөрү эле ачык эле ачкан. Бул мектепте орозо кармаган болбойт, хиджаб менен кийген болбойт деп өздөрү ачык эле ачкан. Биз укук коргоочу катары арыз жазганбыз. Бирок булар өчөшүп, на принцип өчөшүп, бизге өчөшүп, ошол мыйзамсыз көрүнүштөрүн токтоткон эмес. Керек болсо ошо завучтары, директорлору кээ бир окуучуларга ушинтип айтышыптыр. 100 блогерин чакырбайсың, карасаң каласаң, мен баары хиджабын чечтирем дептир да. Ушунчалык дагы ыймансыздык болобу адамдарчы. Мейли динди түшүнбөсүн, мейли каласа атеист болот да, өзү билет эми. Бирок мыйзамды сыйлабайбы? Мыйзам боюнча хиджабка орозого тыюу салынбайт деп жазылып турат. Билим берүү министрлиги эскертип атат. Слышала, видела, читала деп коет дагычы. Көргөм дейт ошо билим берүү министринин түшүндүрмөсүн. Ошентсе да ачык эле тоготпой атат. Прокуратура эскертип атат, билим берүү бөлүмдөрү айтып атат тыюу салынбайт деп. Ачыктан ачык. Демек, акыйкат биз тарапта болуп атат дагы. Андан сырткары мусулмандар буга наразы болуп, YouTube'да комментарий жазып атат да, бул кандай акмак мугалимдер деп. Ошол сөздөргө намыстар чыдабай кетип атат да. Буларга чындык эмне дейт, жана көздү ачтырат дейби? Чындык көздү ачтырат дегендей, буларга ошол чындык жакпай атат. Мусулмандар активдүү болуп, современный болуп, укуктарды билип, укуктарын коргоп деген ыймандуу жаштарын көбөйүп баратышып, бул атеист советтин бир атеисттик немелерин сиңирип алган, идеологиясын сиңирип алган мугалимдерге бул нерсе жакпай атат. Ыймандуу жаштардын көбөйгөнү. Жакпаган үчүн бизди экстремист деп атат, сакалчан деп атат, арыздар жазды тергөөчүгө. 60-тан ашык мугалим арыз жазды, сакалчандар мектепти бастырып кирди деп. Анан ар белагыл бизди чугуп атат да, улутчулдук кылды деп атат, андай кылды деп атат, тилге асылды деп атат, өмүрүбүзгө коркунуч жаратылды деп атат, биз коркутту деп атат. Эми жаш балада ишенбей турган бир жалгандар айтып атышат да. Эгер андай кылган болсок, биз өзүбүздү биринчиден өзү видеого тартпайт элек, экинчиден биз андай кылган болсок, бизге сот чара көрөт эле да. Биз укук коргоочу болуп туруп кантип ошондой сөздөрдү биз жол берели. Биз болгону 2-3 эле суроо. Ошол жана хиджабка эмнеге тыюу салатсыздар деп эле ошо видеого тарттык, качып директор ошо келбей койду. Ошол маселе. Ал эми элдин комментарийине биз жооп бербейбиз да. Эл ошондой экен, элге ыйман керек экен. Элдер ыйман түшүнүп калыптыр. Анан союзда орундагыдай орозону тыйып атсаңар, эл силерди сөгөт да. Эмне элдин оозун тыят белек эми. Ансыз келгенсип Базар Кургон райондук билим берүү бөлүмү Сариев Сопубек Камалович болсо коркутат бизди. Үйүңө барам, андай кыл берем, каяктасың, каякта жүрөсүң, жолугайлы депчи. Бул эми ошо мугалимдер, директорлор ошо районда биригип, кел, эмне маселе, кана айтчы, угайлы сен деп бизден качпай, камераларыбызды антип неме кылбай, тоспой, маселебизди угуп койсо, сурообузду угуп койсо, болду, маселени чечебиз. Болду, ызы чуу кылбай турула десе, маселени чечип койсо бүттү эле, ошо директордун сөгүш жарыялап же жумуштан алып койсо, мисалы үчүн, бүттү эле биз да ыраазы болот элек, анан окуучулар дагы тынч отурат эле да. Бизге только ошо окуучулардын укуктары бузулбаса эле болду. Башка нерсе бизди кызыктырбайт. Билим берүү тармагына биз аралашпай атабыз, мектептин ичине киргизген деле жок. Мугалимдердин жеке жашоосу бизди кызыктырбайт. Мугалимдер динди түшүнсө түшүнөт, түшүнбөсө түшүнбөйт, ал бизге кызыктырбайт. Болгону окуучулардын дин тутуу эркиндигине кысым кылбаш керек. Дагы анда хиджаб салынса, жөн эле окуучулар жүрүш керек, болсо медресеге баргыла деп ошентип өздөрү диний немени кастыкты козготуп атпайбы, өздөрү козготуп атат да. Анан эч ким чара көрбөйт. Бизге эмнеге чара көрсүн биз? Эмне?
Биз эч кандай мыйзам бузбасак эмнеге чара көрсүн бизге? Мусулмандар оздорун жапсын деп атасыңар да туурабы ошо? Мусулмандар оздорун жапсын деп ошо эле да. Эми бул митингден биз эмнени көрдүк? Ошол жанагы атеисттик союздун бир идеологиясын сиңирип алган кээ бир мугалимдер, кызматкерлер ошол ыймандуу жаштардын көбөйүп баратышына мындайча айтканда тиш алып атышат. Ошону көрүп атабыз. Ошол анан биз эмнени көрүп атабыз? Азыркы ыймандуу жаштар культурный, маданияттуу, адептүү экенин байкап атабыз. Мындай эч ким мындай укуктук талаада иш алып барып атабыз. Биз деле ошол дагы эмнени байкап атабыз? Ушу укук коргоо органдары деле мындай калыс эле, колдон келишинче калыс эле тергеп иштерди алып барып атканын ошону байкап атабыз. Укук коргоо органдарына бизде азырынча эч кандай мындай претензия жок бизде. Ошол болгону дагы эмнени байкап атабыз? Бул жогорку жактан бийликтен, министрлик, ак үйлөргө биз канча арыз жаздык. Ошол президент, өкмөт, премьер-министр, билим берүү министри эч кандай чара көрбөй атат. Чара көрбөгөндүгүнөн булар кутуруп атат да. Кутурган аз келгенсе керексе жумуш таштайбыз деп атат да. Жалганданчы коркутуп жана кыз бозутуп алып өзүнүн апасын коркуткандай болуп атат да. Ансы аз келгенсе балыкчыны алсаң тааныйт дегенчи теңирчи бирөө бар экен. Теңирчи ким? Жана Абдуманап Сариев деген ал дагы бир Кыргызстан террористтер басып кетти, Сирия болуп кетип атат биягы деп Макаренко мектебин карап койбойсуңар, тыйып койбойсуңар сакалчандар деп атат. Бети теңирчи менен бул атеист мугалимдердин ортосуна кандай байланыш бар билбейм. Балыкчыны алыстан тааныйт деген орусча сөз бар, ошондой болуп аткан окшойт бу жерде. Көз караштары, ушу мусулманчылыкка каршы көз караштары буларды бириктирип аткан окшойт. Каякта террористти көрүп алышты билбейм. Биз укуктук талаада гана алып баратабыз иштичи. Эч кандай бир туура эмес сөздөрдү колдонбой атабыз. Билим берүү тармагы бузук экенин бул уже баары эле билип бүтүштү. Эң ыйык нерсе ыймандуулукка каршы чыгып атасыңар, анан силер бузук болбой анан ким бузук болот? Сабатсызсыңар, бул айтып атабыз. Укуктук жактан билбегениңер, укук милдеттериңерди билбегениңер үчүн жана сыйлабаган үчүн силер сабатсызсыңар. Укуктук жактан сабатсызсыңар. Бул талашсыз маселе. Ал эми өзүңөр география, биология жагыңарды канчалык билесиңер, ал бизди азыр кызыктырбайт ал маселе. Ушул чындыкты жана Илимкенин каналында бул митингдин жалган экенин көрсөткөн Илимкенин каналында видео чыкты, көрсөңөр болот. Ал эми мына 7 канал регионду сотко берсемби деп азыр ойлонуп жатам. Бул бир гана мен эмес, бул ошо бир канча мусулман окуучуларды, мусулмандарды мындай жаман көрсөткөн аракет кылышты. Ошол жанагы блогердер, диний уюмдун өкүлдөрү деп, анан как будто диний уюмдун өкүлдөрү жаса мусулмандар бир укугун коргой албайт дегендей кылып, анан да Кадыржан Батыровдун юристи дегендей кылып шубаган аракет кылыштыр. Алар сотко берсем деп азыр ойлонуп жатабыз. Билбейм, бул жакшы эле иш алып барчу эле, эми эле мындай дежурный немелерге окшоп баратат да. Дагы эмне? Ошол мусулмандарды биз айтат элек, активдүү болгула, комментарийлер көп жазгыла. Ошо анан биз могу бийликке кайрылып кетет элек, президент болобу, өкмөт болобу, премьер-министр болобу, билим берүү министрин алмашты, балким мурункусу ылымылык мамиле кылып, эч чара көрбөй көз жумуп келчү эле. Орун басарыбыз азырга чейин бүт баарын көз жумуп келет. Биз азыркы билим берүү министрине кайрылат элек, ушу 1-2 районоолоруңузду, 1-2 мектеп директорлорун жумуштан айдап, кичине 1-2 чара көрүп койсоңуз, бул маселе ушум тынчыйт эле. Ошону силер маселени чечпей аткан үчүн азыр ортодо коомдо ажырым пайда болуп атат. Жана атеисттик көз караштагы мугалимдер менен жана мусулман ортосунда ажырым пайда болуп, бири-бирине жандай туура эмес чүмөктөр пайда болуп атат да. Буну ким кылып атат? Буну биринчиден ошол окуучулардын укуктарын бузган, тебилеген, сабатсыз, адепсиз, мыйзам сыйлабаган, динди да сыйлабаган, өкмөттү да сыйлабаган, өкмөттүн кадыр баркын уройуна болгон, өкмөткө каршы диверсия жасаган могу мугалимдер ушул ажырымды, ушул диний немени козутуп жаткан ошолор да. Каяктагы терроризм, каяктагы неме? Каяктагы немени айтып жатышат? Ушул митинг мугалимдердин чыныгы жүзүн шармандачылыгын чыгарды. Ошол видеодон көрсөңүздөр болот. Биз эч кандай орозого каршы болгон жокпуз дейт. Орозого ачык эле болбойт кармаган деп ачык эле айтып атпайбы? Видеодо жүрөт алчы, ачыктан ачык айтып атат алчы. Анан ачыктан ачык эле бул жаш баланын бир кылыктары болду. Мугалимдер өздөрүн шерменде кылып алышты. Ошол ал эми телеканалдарга биз эми эмне дейбиз, дагы ойлонуп көрөбүз. Телеканал жетекчилери да бир ойлонуп көрөр. Ошол эми биз эми бул мугалимдерге эмне демекчибиз? Эми бул мугалимдер Кудай Таалам бир динден түшүнүк кабар берсин эми. Мыйзамдарды мажбур үйрөтмөк белек эми. Динди мажбур түшүнүк берсин эми. Ошол эми бул маселени өкмөт тараптан бир көңүл буруп коет деген биз үмүттөбүз.